Siz görсеңіз керек, bir Ашымова Махаббат деген şu Жаллабаттан тургуну ана Кант шаарында жашайт. Инисинин сөөгүн таппай калышты да, моргтон вскрытие кылып, анан эле бир сутканын ичинде жок болуп кетти деп атат да. Ошол жөнүндө уктуңузбу? Бул жөнүндө бир ай болуп калды. Акбек Өтүкөнович бияк бүткөндөн кийин эмеске жооп берейин. Бул жөнүндө менде маалымат жок экен. Сизден ошону суранарым, эмне үчүн дегенде мен 2003 жылы ушундай эле маселе болгон, 5-6 туруп сатылып кеткен экен. Анан эми ошол эстеп атам, анан смотрите, дагы бир кошумча кылып туруп мага жооп берип коюңузчу. Азыр жана центр пластинации деген иштеп атабы? Жок, жабылдыбы? Медакадемияда центр пластинации деген германиялык баягы фонд Хагенс деген бар эле. Ошонун центр пластинациясы органдарды алып кетчү эле ошолорчу Кыргызстандан. Акбек Өтүкөнович, бул боюнча сиз комиссия түзүп, ал жерде жогорку кеңеште дагы бул жерде отчет берген, ошол бойдон ал кеткен. Азыркы кезде биз пластинацияларды, готовыйларды вуздар чет өлкөдөн алып келип атат. Бизде пластинацияны токтотулган. Мен ошолдо убактылуу деп 720 Кыргызстандын жаранын алып чыгып кеткен сөөктөрүн. 720 убактылуу деп таможнядан өтүп кеткен экен. Ошоло кайрылып келдиби кайра? 720 ошондо Кыргызстандан чыккан өлүктөр 27 бул 12 жашка чейинки балдар эле. Анан почти 70 тонна органдар. Булардын баарын кайрып келебиз деп алып кеткен. Мен угушумча дагы эле бул чет мамлекетте кыргыздын жарандары музейлерде турат, илинип. Ошолор кайра эмне үчүн кайрылбай жатат? Акбек Өтүкөнович, бул боюнча правоохранительный органдар заниматься этишкен. Ошол кездеги кимдер ушундай кылгандардын көбү закон боюнча, Кыргызстан закону боюнча жооп берген, бирок сиз айткандар кайрылып келген жок. Мен ошол өкмөткө да кайрылат элем, министрге да кайрылат элем. Ошону биз деген международный сотко кайрылып, сотко беришибиз керек. Жанагы музейлерде турган жүздөгөн кыргыздын жарандарын кайрап келтиртип, биз ошону көмдүртүшүбүз керек. Анын арасында кыргыздын драматург акындар да бар. Ошол үчүн мен силерден өтө суранам. Бул туура эмес нерсе болгон. Анан кийин эми кыргыздар ошол жерде илинип турганы музейде бул өтө туура эмес көрүнүшү. Бул баягы жанагы да ошол жанагы тиги Ашымова деген иниси жоголуп кеткен, ошол эске келди да, ошол азыр да болуп аткан жокпу ошонучу. Силерден суранарым, ошону илдеп, эми эгерде ошол Нижний Серафимовкага барып көмүлүп калсачы, ошону жок дегенде мен ошол жакында эртең бүгүн барам эмегечи, экспертизага. Жок дегенде ошо мүрзөсүн көргөзүп берсин, эми ал келиндин жок дегенде болор иш болду да, эсли көмүлсө, мен ошо памятник баарын тургузганга жардам берем. Куран окутуп эметип коелук, эми болор иш болуп кетти да. Бирок көмүлсө ошо жерге, жок дегенде ошо мүрзөсүн көргөзүп коюшсун. Акбек Өтүкөнович, бүгүн эле мен билип, судмед экспертизадан түштөн кийин сизге маалымат берем. Тиги жана сиз айткан боюнча мен дагы ошол кезде сизди колдоп чыккам. Ошол бойдон биздин пластинациялар кылынган, сиз айтканда Кыргыздын жарандары баардык өлкөдө, дүйнө жүзүндө тарап кеткен да. Ошону сотко берилиш керек, потому что медакадемия бар бүгүн, ошол убакта проректор болуп иштеп жүргөн ректор болуп жүрөт бүгүн. Ошолор сотко кайрылыш керек да, кайрыш керек. Эгерде жок дегенде ошол биз сотко кайрылган үчүн оңой эле экспертиза ДНКны азыр бат эле чыгарып койсо болот. Оңой эле кылып койсо болот.